Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбызда азыркы сүйлөп жатканда биз бирдеме кылып жатсак, ошону кантип англис тилинде айтабыз, ошону үйрөнөбүз. Ал үчүн to be деген болуу деген этиш бар эле го, ошого болуунун формасына этишти кошуп, этишке иң дегенди улайт экенбиз. Мисал үчүн азыр көрсөтүп берем. Мисал үчүн I go to work every day деген сүйлөм жөнөкөй учурчак болуп жатат. Себеби мен барам дейт. Кайда барат экен? Жумушка барам дейт. Ар күнү мен жумушка барам дейт. Бул кайталануучу кыймыл, ар күндө болуп жатат. Бирок учурчакта. Ал эми азыр бара жаткан болсоң, кантип айтасың? Азыр бара жаткан болсоң, to be'ни коебуз. I да to be am болуп өзгөрүлөт бул жерде. Андан кийин этиш go, баруу. Go'го иңди улап атабыз, I am going. I мен дегенден кийин to be этиши am, going. I am going. Мен азыр бара жатам. Ушул моментте болуп жаткан кыймыл аракет азыр болуп жаткан форма экен, булай. Present continuous деп коет экен аны англисче. Ал эми буну күндө барам деп кайталануучу, күндө тез кайталануучу кыймыл аракет учурчакты жөнөкөй учурчак деп коет экен. Present simple. Ал эми азыр болуп жатса, to be'нин жардамы менен этишке иңди улайт экенбиз. Мисал үчүн I go to school десек не деп которулат? Мен мектепке барам. Күндө барам деген бул фактыны билдирип атат, мен негизи барам дегендей мааниде айтабыз, I go to school. Ал эми I am going to school now десек не болуп калат? Мен азыр мектепке бара жатам. Аз кыймыл аракет басып баратабыз, ошол моментте сүйлөп атабыз, мен азыр бара жатам депчи. Кыймыл аракет болуп жаткан учурда айтканда am менен этишке иңди улайт экенбиз. Ал, мисал үчүн she is drinking water. Ал to be этиши she де эмне деп өзгөрүлөт? Учурчакта is болот, ошон үчүн эмне дейт экенбиз? She is drink деген ичүү, Drink деген этишке иңди уласак, she is drinking десек эмнени билдирет экен? Ал азыр ичип жатат. Эмнени? Water. Сууну water дейт экенбиз, She is drinking water. Ал суу ичип жатат. Азыркы моментте көзүбүз менен көрүп турабыз, ал ичип жатат. Ал эми she drinks water десек, бул кандай болот? Ал суу ичет. Мисал үчүн ал футбол ойногондон кийин суу ичет, Бул ар дайым кайталануучу жөнөкөй учурчакты мындай кылып түзөт экенбиз, She drinks water. Ал эми азыр болуп жатса, she is drinking water. Бул чакты эмне деп коет экенбиз? Англисче present continuous дейт экенбиз. Ал эми бул жерде present simple, бул жерде I go, мен барам. I am going, мен азыр бара жатам. Айырмасын түшүнүңөрбү? She drinks, ал ичет. She is drinking, ал ичип жатат. We are watching a movie. Биз, we де to be эмне деп өзгөрүлөт? We are, биз, биз болобуз, эмне болобуз? Биз кино көрүп жатабыз дейт. Эмне болуп жатабыз? Кино көрүп жатабыз. We are watching a movie. Биз кино көрөбүз. We watch movies. Биз кино көрөбүз. Бул ар дайым болгон, мисал үчүн ар күнү тамактан кийин кино көрөбүз деген болсок, we watch movies every day after meal. Түшүндүңөрбү? Демек, азыр бир нерсени кылып жаткан болсоңор, to be'ден колдонот экенбиз. To be'нин формасы мына жерде турат. Ушуга этишти кошуп туруп, этишке иңди улайт экенсиңер, Түшүндүңөрбү? Мисал үчүн
To be кантип колдонулат? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are деп жаттаганбыз мурун. Бул болуу дегенди билдирет экен. To be деген өзү болуу деп которулат жардамчы этиш. I am деген мен болом. Мен эмне кылып аткан болом? Мен I am going. Мен бара жатам. Бара жаткан болом, азыр. I am going. Ал эми I go десек эмнени билдирет? Мен барам. Мектепке барам, университетке барам, ишке барам, негизи кайталануучу фактылар I go. Ал эми I am going деп бирөөгө сүйлөсөңөр, азыр ушул сүйлөп жаткан моментте бара жатам, ишке же жумушка же мектепке же университетке. I'm going to work, I'm going to university, I'm going to school. You are. You are. Sen же сиз бара жатасыз. You are going. You are going деген сүйлөм экен. Сен же сиз бара жатасыз. Бара жатасың. You go, сен барасың. He is going, she is going, it is going, we are going, you are going, they are going. Түшүнүңөрбү? Демек, формуласы кандай экен? Азыр болуп жаткан кыймыл аракетти айтыш үчүн сүйлөмдүн ээсин айтат экенбиз. Биринчи сүйлөмдүн ээси эмне? Мен, сен, ал, алар, силер. Ага эмнени кошот экенбиз? Be'ни туура формасын коебуз. I десе am'ды кошобуз, you болсо are'ны кошобуз. Ал жөнүндө сөз болуп жатса he is дейбиз. Биз жөнүндө сөз болуп жатса we are дейбиз. Демек, мына be'нин ордуна am, are, is'дин бирөөнү коет экенсиңер. Андан кийин нетишиңер керек? Go, мисал үчүн. Или мисал үчүн read, окуу. Reading. Андан этишке иңди уласаңар, азыркы болуп жаткан нерселерди айтыш үчүн эмне тамак пышырып жатам десең эмне деп айтабыз? Cook дейбиз, Мисал үчүн cooking. Cooking. I am cooking. You are cooking. Sen тамак жасап жатасың, мен тамак жасап жатам. He is cooking. Ал тамак жасап жатат. She is cooking. We are cooking. You are cooking. They are cooking. Мисал үчүн reading, китеп окуп жатат десек эмне дейбиз? Reading. Кантип айтабыз? I am reading. You are reading. He is reading, she is reading, we are reading, you are reading, they are reading. Түшүнүңөрбү? Дагы кайсы этиштерден сүйлөм келтирсе экен. Coming. Coming деген come деген келүү, иңди уласак coming келүү болуп калат экен. I am coming, мен келе жатам, азыр. You are coming, sen келе жатасың. He is coming. She is coming, it is coming, we are coming, you are coming, they are coming. Демек, не болуп жатат? Кыймыл аракет азыркы учурда сүйлөп жаткан учурубузда болуп жатат, ошо моментте. Ал эми ага карама каршы I come десек эмне болуп калат эле? I come болсо мен келем. I come. Мисал үчүн мен үйгө мектептен кийин келем ар күнү. I come home after school every day. Түшүнүңөрбү? I come менен I am comingдин айырмасы бар экен. Айырмасы кандай? I come деген мен келем, негизи кайталануучу, күндө болуучу, тез кайталануучу кыймыл аракет. I am coming, мен келе жатам. Азыр болуп жатат. Сүйлөп жаткандагы болуп жаткан кыймыл аракет. Ушундай present continuous деп коет экен англисче. Түшүнүңөрбү? Эми үйдөн ушул теманы кайталагыла. Демек present continuous деген эмне экен? Present continuous деген азыр болуп жаткан кыймыл аракетти түзөт экенбиз, ошону түшүндүрөт экен. To be менен этишке иңди уласак сүйлөмөбүз жаралат экен. Мисал үчүн we are singing. Мисал үчүн ушуну мисал кылып көрсөтсөк, we are singing.
Sing деген нені білдіреді? Ырдоо. Singing, ырдап жатам. Же ырдап жатабыз. We are singing. Biz ырдап жатабыз. We, to be бұл жерде қайсы жерде тұрады? Are to be. We are singing. Biz ырдап жатабыз. To be'нің формасын қолданасыңар. We to be singing демейбіз. Анда тура емес болып қалады. Әрдайым to be'нің жақтарға қарап қандай болып өзгереді? We-де аны қолданабыз деп, ошоны жатташ керек. Бұл жағы учурчак, бұл жағы өткөн чак, а бұл жағы келер чак. Мисал үчүн I was десе болгом, не? I was coming болсо, мен келе жатканмын. I will be coming, мен келем. Келе жатам, келечекте. Демек, үйдөн ушу теманы кайталагыла, эми сабакта да улантабыз. Goodbye.